Мына ошентип ардактуу телекөрүүчүлөр, биз 2 сааттык убактыбызды артка таштадык. Алдыда жарым сааттык убактыбыз бар. Демек, бул жарым саатыбыздагы эң бир адабияттын туу чокусу болуп келген темалар менен уланат деп турган чагыбыз. Жана дагы кыргыз журналистикасындагы бир жигердүү эмгектер сүйлөнөт. Жана ошондой эле бүгүнкү теманы айтор жалпы камтыйт экенбиз. Себеби 8-сентябрда туулган күнүн өткөрүп жаткан белгилүү инсандарды чакырган элек. Ошолордун катарында бүгүн бизде конокто. Ал укул үй борборунун коомдук бирикмесинин жетекчиси, эл аралык коомдук Айтматов академиясынын журналистика боюнча академиги Памирбек Казыбаев агайыбыз бүгүн конокто. Кутмантаңыз менен агай. Хош келипсиз агай. Туулган күнүңүз менен агай. Рахмат. Туулган күнүңүз менен куттуктайбыз агай. Агай, биз сиздин туулган күнүңүздү унуткан жокпуз. Сизге атайын биздин демөөрчүбүз бар. Торт Магик атайын биз буга чейин дагы айтып жарнама кылып кеткенбиз. Бул сизге белек болсун биздин атыбыздан агай. Ой, рахмат. Ушуну менен чай ичип агай, туулган күндү жакшылап бир белгилеп коюңуз. Мейли энди. Бул эмне экен деп айтпай эле коеюн. Туулган күндү өткөрүүгө кандай маани бересиз агай? Эми туулган күндө баягы Советтер Союзунун учурундағы кишибиз да, туура. Анан эми ошондо алып мектепте жүргөндө эми күн сайын эмес, ар бир айда төрөлгөндөрдү белгилешчи да. Мисалы, январда төрөлгөндө ошондон калып, эми ошондон калса керек. Бирок эми азыркы учурда өзүбүз канча деле маани бербей калдык. Себеби балдар чоңойду, небере чөбөрө бар деген. Андан көрө ошолорду үйдө чоңоп тайнеси болуп, ошол неберелерге ыр жазып, каалоо жиберип бир кызыктуу сүрөттөрдү жазмайт ошондо. Бүгүнкү күндө биз сизди биринчи куттуктадык деп ишенсек болобу? Болот. Биз калемдештер арасында чыгармачыл чөйрөдө да туура. Жакшы агай. Ден соолугуңуз болсун, оорубаңыз агай. Мына эмне деген гана эмгектерди алдыбызга алып келип жайдыңыз. Мына ушунун баардыгы тең ушуга чейинки эмгегиңиз болсо, мындан дагы артыгын Кудай буйрса алдыда жазаңыз дейли. Сизге Кудай күч кубат берсин. Анан кыргыздын көрөнгөсүн, кыргыздын көкүрөк көөдөнүндө бир өзүнүн көркөм дүйнөсүнүн байышына дагы салым кошо бериңиз дейли. Агай, анан туулган күндөн чыгармачылыкка өтөлү. Кандай жаңылыктар болуп атат? Ал укул үй борбору коомдук бирикмесинде эмне иштер жазалып атат? Эми жаңылык мындай да, баягы Коңурбай айткан турбайбы? Атыдан манас турбайбыз, аттан манас турбайбыз дегенчи, аңсагандай биз мына эгемендик келгенден баштап эле Манастын 1000 жылдыгы деп ошо башталган. 93-жылы атайын эмес чыгып, анан тиги оондон эме токтом чыгып ошо менен башталды. Анан кийин ал ортодо кайра жаңы эгемендик келген кыйналыш болуп 97 өтсөкпү деп 2000 өтсөкпү ошентип баягы өкмөттүк деңгээлде болгон да. Бирок акыры 95-жылы өткөрүлгөн да. Ошол Манас эпосунун 1000 жылдыгынын 25 жылы болуп атат да. Ошон үчүн бүгүнкү сөзүбүз ошо Манастын 1000 жылдыгынын 25 жылдыгы менен дагы коштурсак, албетте эми баягы жарым саат 15 мүнөттү баарын сөз кылган болбойт. Манастын 1000 жылдыгы боюнча өзүнчө түгөнбө сөз болот да, баягы 3 ай эсеп түгөнбөгөндөгүнчү ошол. Анан кийин эми Анан Үркүндүн 105 жылдыгы да келет да, эмдиги жылычы. Үркүндүн 100 жылдыгы аябай жакшы белгиленди, мына эстелик салынды. Мурдагы экс-президентибиз жамандап аткан Атамбаев ошол эстелик салдырып, Путинди чакырып, Россиядан орустун мурдагы колонизаторунан Атамбаев кечирим сурап, ошо курмандыктарга таазим этип кеткен, бул да чоң окуя болду. Ошого жамжа катыш бар. Анан Үркүн боюнча ошол 96-жылдан бери мен такайлы катышып келдим, ага чейин бир эскерилүү жыйнагы чыккан, мурда бир Союз маалында, Союздун соңку жылдарында Үркүн канча көңүл бурулчу эмес да, эл аралык мамиле, анан тиги орус туугандар менен мамиле болбой калат депчи. Бирок кийин эгемендик келгенде ошол жагы ачылып атат. Мына былтыр 100 жылдыгында дагы көптөгөн академиядан, башка дагы изилдегендерден көптөгөн адабияттар чыкты да. Ошолордун арасында биздики да бар. Анан эми ал укул боюнча келгенде мен өзүм мына эми журналисттер союзуна 88-жылы өткөм. СССР журналисттер союзу. Азыр мына мындан мурда коомдук бирикме деп сүйлөп кетпеди. Анан биз азыр аларды тааныбай деле калып, бирин-бири тааныбай калган туугандай болуп калды да. Азыр союз барбы жокпу? Мисалы мурда мурунку төрөгө болчу. Кийин жогорку кеңеш иштеп кетип ошол деле жок болду да. Анан азыр эски журналисттер өзүбүзчө эле жүрүп атабыз. Бирок эми иш кетип атат да. Анан ал укул боюнча келгенде эми негизгисин айтканда мен мурда ойлоп жүргөм, баягы эмне үчүн ал укул өзүнүн үйүнө келбейт депчи. Себеби Бишкекте жашаган үй болгон. Анан 35 жашында кыз болгондо ошол жерден сөөгү чыккан 50-жылычы. Биз деле азыр көп эле жаштар келет да, мен деле ошондой болуп барып жүрчүмүн. Анан бир күн ой кетти, эмне үчүн мындай болот деп, анан кыскасы ошо ал укулдун үйүн
музейге айландырдык. Азыр Алыкул борборунда ошо турат, мына шаардын Тимирязев калыгы кийип көчөсүндө Жомарт Бөкөнбаевди да. Андан кийин тиги эмени уюштурдук Чолпон атада. Аякта чыгармачылык менен болгондо көбүнчө, яны ден соолугуна байланыштуу, Ооба. Ана ошол ал жерден атайын жана балдар санаториясынан бир үй беришип, ошол жерде жашап жүргөн экен. Анан ал жерин дагы эме кылдык да, ошо музей болду. Анан үчүнчүсү эми баягы токмокту торолгондо бала кези, кичике 25-тен 29га чейин. Анан ошону дагы баягы мурда эми сүрөттөн көрүп жүргөн жана балдар үй деген бар болчу, экинчи балдар. Ошо менен аны дагы таап, анан 8-чи мектепке Алыкул ысымын койдурдук. Ана жерде Болотбек деген да бир жакшынакай жигит чыгып атат, эми баягы күйөрман экен, мурдан мугалим болуп жүрүптүр, өзү физик бирок. Бирок физик болгону менен физиктер лирик болот деп атат. Ошо кырга жакын, анан ошо Болотбек Сатыгулов деген. Ошол жигит баягы Токмоктогу Алыкул борборунун координатору болуп иштеп атат да. Ал эми Чолпон атадагы жүргүзгөн иштерде Бакыт Асанбаев деген фотожурналист, билсеңер керек, ошол жигит жардамдашып атат да. А эми андан башка дагы Алыкулдун көптөгөн көрөрмөндөрү бар. Мисалы Шаршенбек Ажыбеков деген өзү экономист, бирок дагы мындай Алыкулдун поэзиясына таазим этип, анан өзүнүн баягы Алыкулдун ат башындагы бир эски күмбөз жөнүндө жазган эмеси бар да. Көрсө ошол күмбөз ушу жана Шаршенбайдын чоң аталарына байланыштуу экен да. Аналог отуруп ошондон Алыкул изи менен кетип эле азыр Алыкул жөнүндө китептерди баарын чыгарып атат. Мына мисалы быйыл жакында эле кече сүйлөштүк ошол Алыкулдун жана пьесалар жыйнагын чыгарып койсом деген ой бар да. Эми бул жөнүндө бир чоң эмгек болот да, Алыкулга таазим эткен. Себеби деген азыр пьесаларды коюш деле, спектакль коюш кымбат. Жок дегенде 500 000 сом керек бир жолу койгонгочу. Эми азыр болбосо да кийин бир таланттар чыгып калат, шарт болуп калат да, анан ошо спектакль пьесаларын жыйнап жыйыштырып чыгарып атат. Андан кийинки максатыбыз эми ошол быйыл жеңиштин 75 жылдыгы болду. Анан ошого карата Алыкулдун жанагы жеңиш жөнүндө ырлары, жеңишбек поэмасы, андан тышкары согуш темада 8 поэмасы бар да. Ошону чыгарып коелу деп, жеңишбек деген поэмалар жыйнагын чыгарсак деп ошо аракет кылып атабыз. Ошол да. Эң сонун. Агай, мына мен азыр китептердин арасында мен мына ушул сыяктуу жаңы чыга турчу бир журналдарды табылдым, жаңы чыга турчу китеп окшойт. Маданият майданында китебинин негизги мазмуну дейт. Ушул жөнүндө айта кетпейсизби? Бул атайын жаңыдан жазылып атканбы? Ооба, эми бул эми мындай экен, бүгүн журналисттер күнү болуп атпайбы? Ооба. Анан мындай да, журналисттер баардыгын жазат экен, бирок булар жөнүндө жазылбайт да. Туурабы? Баягы эме деп койчу эле, тиги өтүкчүнүн өтүгү кычык деп койчу эле. Ооба. Асы кандай журналисттер анан анча деле көңүл бурулбайт экен да. Мисалы мына биздин баягы басма сөздүн баш аты болгон Эркинто, азыркы Кыргыз суусу, ортодо Кызыл Кыргызстан, Совет Кыргызстанда. Анан ошолордо деле ушул күнгө чейин ошо ата мекенин согушуна катышкан журналисттер жөнүндө атайын эчтеке жок да. Дагы баягы шүгүр деп коелу, ошол тиги имараттын экинчи кабатында Совкиргизия деген гезит бар, азыр Слова Кыргызстана. Булар эми орус эли бизге караганда мындай ушундай патриоттук жагы, мындай эскерүү, таазим этүү жакшы окшойт да. Алар 50-жылы өздөрүнүн 4 журналистине атайын так орнотуп койгон да. Анан кийин азыр айтып атпайбы, ошол жанагы мына операторлор көрсөтө алабы? Ооба. Мына могул тактада. Мына ушундай такта азыр бир эле ушул редакцияда бар. Эми мындайды драм театрга, опера балетке, ошол эле Кыргыз суусуна коюп койсо болот да. Себеби көптөгөндөр кайтышып кетип келбей калгандары бар. Курман болгондору бар дегендейчи. Ошол да. Бул китепке ошондо мазмуну кандай болот ага? Кимдер чыгат? Эми мазмуну мындай болот да. Баягы ата мекен согушуна катышкан Кыргыздын акын жазуучулары, журналисттер, искусство ишмерлери, анан кийин атактуу мисалы ким? Асанкан Жумакбатов катышкан экен. 16 журналист катышыптыр. Анан мына моундай биз кокустан таап калдым, мына Сагынбай Орозбак Манашчы, Аманкул деген баласы экен. Бу да 17 жашында 39 декадага катышып, алтын саат алган да, Манас айтып. Бирок эми бул киши атабыз деп улуу киши туура. Бул киши анан согушка кетип, 20 жашында курман болуп калган да. Көрдүңөрбү? Эми ушундай таланттарды жибербей деле койсо болбойт беле деген ой кетет. Балким жаш бала деп кетип калды. Анан биз муну
bu Россия тарапта батыш тиле курбан болгон деп тактага кайрылган жокпуз. Анан жакында бир ушу Манастын көрүрмөн болуп жүргөн аксакал айтат, бул киши Япон фронтуна катышкан экен да. Анан кийин аякта калып калган, ошол жерден ошол жактан курбан болгон Япон фронтто дейт да. Аманкул ошол Манасчынын баласы. Ошол. Ушул сыяктуу жаңы табылгалар көп эле багай. Ушундай эми жаңы табылгалар көп эле деп айтсак болот. Себеби жана мисалы биз анча баркалбай жүргөнбүзбү, жеңе кылган. Мына мисалы 16 художник катышыптыр бизденчи. Художниктер мына Гапарайти баш болуп. Анан мончалык эмгектери бар, мончакты согуш деп айтканда музейде турат башкалар бар да. Ошол. Анан Бул чыксагай өтө чоң табылга болот экен кыргыз. Эми бул баягы чоң табылга деп айтсак болот, бирок баягы мындай кыргызча айтканда, малдын тили менен айтканда баягы эртең менен кошкон козулардын кечине жамырап кетет го. Баарап келип апаларыңыз деп ошол сыяктуу болуп калган. Ар кайсы жакта ар кайсы китепте жазылып калган. Мен ошонун баарын чогултуп эле ушуну бир жыйнакка алып келдим да баягы. Мисалы мына мондай мынакей акын жазуучулар тизимелери божомолу. Ошондо 54 акын жазуучу бар экен. Жалпы жонунан канча адам камтылып атат агай? Жалпы жонунан мындай аты аталып кеткен менен кошкондо бир 100дөн ашык киши да. 100дөн ашык. Муну сиз өзүңүз эле чогулуп жүрөсүзбү же сизге дагы атайын алып келип бергендер да бар? Жок, өзүм эле чогулттум аны. Кээ бирөө алып келип бер десең 6 айдан кийин алып келет экен. Андан көрө өзүңүз дегениң жакшы. Буюрса, буну дагы канча убакыттан кийин чыгып калат деп. Эми буюрса муну жанагы азыр жанагы карантин деп бале болоду. Эми жаман нерсени да жакшы болот деп ушу 3 ай отуруп мен муну орусча чыгаралы десек болбой калышкан. Бир спонсор бар, кыргызча чыгарабыз депчи. Анан бүт могу материалдын баарын кыргызчага котордум. Бирок азырда кайра дайыр жактан да иш мындай каражат табылчу да, ошону кайра орусча дагы даярдайын деп атам. Себеби ошондо кыргызча дагы, орусча дагы. Кыргызча өзүнчө болот, орусча өзүнчө болот да. Эң сонун. Сиз орусча чыгарыштын максаты эмне? Мына бүт бирок СССРдеги мамлекет бир болчу да, туура? Россия бар эле. Анан биздин Россия деп коёмбу? Канча мигранттар жүрүп атат, мусафирларыбыз. Анан ошолордун арасында жанагы кыргыздын маданиятын, адабиятын ошого таратып аткандар бар да. Анан ошолорго жоктогондо мындай көрсөтмө курал, баалуу булак болсо, көрдүңбү? Биздин да ата-бабаларыбыз Россияда согушкан, СССР үчүн согушкан. Мондай кийин СССРдин эл артисттери болду, Асанкан Жумаков башкаларчы. Баягы майдандан кайра маданиятка келди. Маданияттын майданга барышкан. Ал убакта албетте келечекте баатыр болосо ойлогон жок. Мисалы Сооронбай Жусуев, Сүйүнбай Реликтерчи. Ошондой эле тиги Асанкан Жумаков СССРдин эл артисти болду. Ушундай байланышты көрсөтөлүп атабыз да. Эң сонун. Чоң эмгек болот агай. Бул буюрса элге чыгып калса, алдыда чыкса, элибиз дагы бир сүйүнүч менен кабыл ала турган чоң эмгек деп эсептесек болот экен. Эми агай жалпы жонунан дагы ушул жерде турган эмгектериңизге көз чаптырып отуруп, албетте биздин руханий байлыгыбыздын туу чокусу болгон Манас эпосуна кайрылбай кетпесек болбос. Себеби эфирден тышкарыда айтып калдыңыз, ушул сумканы Манас миңде алганбыз деп. Манастын башчыгы деп койсок болот. Манас башчык. Эмасың портфелде окуту. Бул ошол жанагы Манастын жылын өткөргөн 3 долбоор болгон. Мурас ишкер долбоору. Анан Таластагы Манас айыл деген, Таласта Манас ордо. Анан бул Бишкектин баягында парк болуп башталган, Манас айыл дегенчи. Мына ушулда. Анан ошондо эми бир топ иштер болду да. Бирок эң негизгиси бул Манас миңдин майнысы эмне болду? Себеби Манастын 1000 жылдыгы 40-жылдарда эле белгиленет деп, анан жанагындай репрессия болуп кетип, мына ошондо согушка катышкан да 3 жазуучу илимпоз, мисалы Ташын Байжиев, Ияш Бектенов, анан Тазабек Саманчин деген үчөөчү. Үчөө тең ошо 50-жылда репрессия болгон. Үчөө тең ошо Манас тилдөгө, адабиятты негиз түптөгө салым кошкондор да. Анан ушулар анан 50-жылдарда репрессия болгондор да. Булар да Атамбек согушунун катышуучулары. Анан мисалы жанагы маданият майданда деп атпайсызбы, ошондо 5 акын жазуучу, анан жанагы Манасчы журналисттерден бир 12си курман болгон да. Ошол анан алардын да жана кандай сыйлык менен болгондорун жаздык. Анан мындай жазып отурсам, Осмон Лайлиев деген атабыз. Ал киши өзү чек-арачы болгон да. Ошол анан ошол киши Ленин ордени менен сыйланыптыр да. Баягы журналисттерден, жазуучулардан Ленин ордени менен алган да.
Эми ал киши аны согуш алдыбы же кийиналды билбейм, бирок ошо Лендордо маселен анан мага баягы жүрөккө жакын болгону ошо ордендердин үстүндө СССР журналисттер союзу деп значок турат да. Такай ошону тагып жүргөн экен да. Бул өзүнчө бир сыймык да турат. Журналист катары мына СССР журналисттер. А биз бул азыр аны жоготуп жүрдүк мисалы. Мен жана үйдөн ала кирейин деп атып унутуп да калдым. Ийнеси түшүп калганда бияка тагып коебуз деп тагылбайт. Ушундай болот да. Демек агай анан мына колумда турган ушул китепти карап отуруп мен ичинде манасчылардын муунун көрдүм. Жана манас сүрөт искусствосунда, манас опера искусствосунда айтор бардык искусствонун бардык багыттарында камтылган экен. Деги эле ушул маалымат, ушул китепте кандай маалыматтар айтылат? Эми мындай да баягы Манастын 1000 жылдыгы бул ошол жалаң эле могу биздин эгемендик республиканын биринчи адабий, маданий жана саясий бет ачары болду да. Ошол учурда ошол 95-жылга чейин, же СССР кулаганга чейин Манас кандай изилденди, кайсы жагы оң болду, кайсы жагы терс болду деген бир жыйынтык болду да. Анан ошондо көптөгөн конференциялар өтүп, жана Мурат Ишкер долбоор деп атпаймынбы? Ошо илимий жактары, башкалар академиянан ошо долбоор болуп, көп изилдөөлөр болгон да. Анан ар кандай пикирлер болгон. Мисалы биз кээде мындай экен, кыргыз өтө эле берешемби, айкөлбү да. Мисалы Манас изилдегендер кыргыздын бир топ окумуштуулары болгон да инсандар. А биз аны айтпай эле тиги чечет көктөр айтабыз да, мисалы венгрлер изилдеген, орустар мынткен, анан тиги Ауес мындай дегенчи. А биздин өзүбүздө изилдегендер көп болгон. Эгер өзүбүздүк изилдесе кайдан чыгат эле? Албетте баягы союз болуп калгандан кийин атайын программа болду, жанагы Сагынбай Аксакалдан жазып калды дегендей туурабы? Анан эми өкүнүчтүүсү жанагы баласы согушка кетип келбей атпайбы? Балким ал калганда дагы кененирээк маалыматтар болот беле? Анан эми Манастын 1000 жылдан берки өзүмдүн ичимде бир эки көйгөйүм бар да. Айтайынбы? Айтыңыз. Айтпай эле коеюнбу? Айтыңыз. Байрам күнү айтпай эле койбойду анан. Биринчиси мындай да. Мына Сагынбай Орозбак сөз кылып калдык го. Ошондо Сагынбай Орозбактын 125 жылдыгы болгон. Эмедечи. Манастын 1000 жылдык учурунда ошондар. Анан ошондо деле баягы ал кишинин жаткан жери баягы Кочкор тарапта туулган жеричи. Ошондо баягы сөөгү коюлган жерге эч ким барган жок да. Бер жака кийин мындай бир өзүнчө жасалма күмбөз коюп койгон эстербил. Элдин баары ойлойт экен, ошол жерде жатат депчи. А кишинин сөйгөндөн ары бир 10 километр тоонун арасында жатат да. Ошо 30-жылы каза болгондо эле туугандары чогулуп жанагындай баягы Кочкорло чоподон урат го дубалды. Ошондо сокмо дубал менен эски күмбөз турат да. Анан ошол жерге биз мына былтыр мурдагы 150 жылдыгы болду. Кайра бардык. Баягы эле көрүнүш. Эми ошол жака жол салып койсо болбойбу? 12 километр да. Анан ал жерге мына бул атактуу Манасчынын күмбөзү деп койсо болот эле. А Кочкорго жана айланма жолго биякта улуу Манасчынын жаткан жери жайы деп койсо, мындай туристтик багытка деле, адабиятка деле, анан жок дегенде тиги кишинин арбагына деле таазим этүүнүн бир жакшы жолу бар. Бул бир ички маселебиз. Экинчи эл аралык мамиле. Ошо Манастын 1000 жылдыгынын немесинде Америкадан Даниэль Приори деген жигит келген. Ал деле мындай гүйөрман экен да, фольклорда. Анан ошол өзүнүн эсеби менен тиги Каркыракайме деп жазырды. Бул жерде 1956-жылы казактын окумуштусу Чокон Валиханов кыргыздын улуу эпосу Манасты биринчи болуп жаздырткан депчи. Өзү ошо ташка жазып коюп өзүнүн эсеби менен да. Эми анан кийин мына муну 2000-жылдан кийин жанагы казак менен биз чек ара талашып калып болот. Анан ошондо бул эмне казак немеси турат деп анан билбейм ким бузду. Эми ошол эле эми жалпы айтсаң да элге шек кетип калат да. Кайсы бир шоу барлар же өтө эле ашынган патриоттору ошол таш менен бузуп таштабады. А биз аны качан көрдүк? 2011-жылы жана өлкөнүн 95 жылына барганда ошол жерге бизде жана Жусуп Турсбек өрөн жазырып чоң аска таш койгон болсо, ошондо көрдүк да. Ушундай болот ба? Эми аны тиги расмий жагына деле, министерствого деле айтып аттык, ошол өкө тең эле ошол жерден турат. Айтор, бул жакта дагы алгылыктуу иштер жүргөн менен артынан дагы баягы маселеси. Албетте баягы ийгиликтер да болот, кемчилик да болот дегендей тура. Ошо келиңиз агай эми. Убакыт дагы соңуна чыгып калды. Ошону үчүн оюңузду толуктап дагы айта албай калган сөз болсо, кыскача айтып анан кабыл дейбиз болсо. Айтылбай калган. Эми албетте баягы биринчиден туулган күндү эстеп чакырганга рахмат. Кече
өзүм деле ойлоп коем, мен туулган эми калыптыр депчи анан. Бала чака анан бирок оюмда бар болчу, Манастын 1000 жылдыгын 25 жылдыгы депчи, анан муну ал окул боюнча деп. Өзүм ал окулдун үй-борборуна боз үй жасап аткам. Ал окулду нак өргө депчи. Ошол жерге көргөзмө анан телевидение чакырып коеюн депчи. Бирок буюрса кийин жазсам баары силерди чакырам, ошо макулбу? Буюрса. Анан эми мына могул ал окул боюнча келип калгандан кийин могул пирамиданын китепканасында болсун. Бул жалаң англисчеси. Чоң рахмат агай. Чоң рахмат агай. Анан бул жакында эле могул жакында тил майраны болот да. Анан ошого карата мамлекеттик тил комиссия менен биргелешип, ошолордун каражаты менен мына китеп чыкты. Ал окулдун ысык көл толкуну деген. Ошол тигинин жаңы варианты да. Кыргызчасы, орусчасы, англисчеси биремет. Бу да силерге белек болсун. Чоң рахмат. Тил комиссияга чоң рахмат. Анан тиги Маданият деген журналды берип койчу алар. Анан эндиги жылда мына Үркүндүн 105 жылдыгы болот деп атпайсызбы? Албетте буга чейин көп иштер болду, бирок мындай эскерип, анан дагы мисалы Германия жакта архивтер чыгып атат дейт, башка жакта бар. Анан бир эмени байкайм да. Мисалы Россия тарапта, башка тарапта 16-жылдагы эмени Үркүндүн чыгышын мурда колонизаторлорго деп шылташчы. Азыр болсо муну дейт, Түркия менен Германия атайын жасаган деген имиштер бар. Имиштер бар Россия тараптан. Бул бир. Экинчиси мына жеңишин 75 жылдан карата деле 28 баатыр болгонбу, болгон эмеспи деп аны дагы жокко чыгарандар болуп атат. Ошол Россиянын өздөрүн делечи. Эгер 28 баатыр албетте башка коргоочулар арасында болгон. Эми алардын эрдиги өзгөчө болот баягы. Жамаатты эрдик туура андай болгон. А көрсө Панфилов деген биздин военком илгерки көчмөндөрдүн ит урушу деп коет. Бар мисалы 1000 жокер бириге койбой 200-тен 300-тен кылып ар кайсы бөлүп койчуган. А бул кишилер ошондой взвод рота бөлүп коюп булам ушундай жетишкен. Ошол. Анан ошол могуда Үркүндүн 105 жылдыгы арада силер көрсөтүү даярдасаңар, ошондо даярдык болсун. Чоң рахмат агай. Чоң рахмат белектериңизге. Ыраазычылык билдирели, ден соолукта болуңуз. Дагы бир жолу туулган күнүңүз менен куттуктайбыз агай.